Бүгін 9 январда Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагынын номер 5295 шайлоо участкасында көчмө шайлоо жүрүп жаткан кезде мыйзамсыздыктар болуп жатканы байкоочулар тарабынан видеого тартылып, соц тармактардагы баракчалардын бирине жайгаштырылган. Ал видеодо 2 жаш улгайган энелер менен 1 жаш жигит жана 1 жаш эле айым үйүнөн эле эч кандай добуш берүүнүн купуялуулук нормалары сакталбаган абалда ал нерсеге такыр көңүл деле бурбай, ачыкча эле добуш берип жатканын көрүүгө болот. Негиз болбойт. Арызга тиркелиш керек. Мен деле мисалы үчүн үйдө туруп алып мен арыз берип коюп жата берем. Андай болбойт да. Арызга тиркелет да, тиркелет. Ушу бара албайт шайлоого деген медициналык справка болот. Бара албайт, баса албайт, окуй албайт, көрө албайт деген. Алардын баардыгы окушалат, жазалат, басып жүрөт, өттүрөт. Андан башкаларды да көрдүк. Жап-жаш эле балдар бүгүн шайлоодон катышып жүрөт. Азыр ноқаттан чалынды, ноқаттан. Бардығын bir жерге топталып добуш беришет. Списокте. Бул маалыматты тактоо максатында талапкерлердин ишенимдүү өкүлдөрү шайлоо участкасына барып териштиргенде ал эле эмес 60тан ашуун адамдын атынан мүмкүнчүлүгү чектелген деген таризде бир эле адамдын кол жазмасы менен арыз баракчалары толтурулганын байкашкан. Арыздарды караңыздар, мына жердечи 99% bir почерк. Карап чыгыңыз аксакал. Бардык bir почерк. И артын көрөбүз. Да, артында справкасы бар. Түшүнүктүү бул жагы. Бул дагы жаш, көрөтөсүздөр. Ошонун аялы сүйлөбөгөн келди. Тамам, бул апасы. Милдеттүү түрдө байкоочу Байкоочу бардык аракеттерге кайра ачыла турган убакта сейфте сиздердин көзүңүздөрчү көрсөтүп туруп анан айрик анан ачат. Азыр ошол шартка мен бир эме комментарий берейин. Биз кечээ байкоочуларды койдурдук. Бирок саат 8:30 болсо да алар келбеди. Азыр эми бар да кечинде мына. Жок, эрте менен келишпеди. Эмне кандай себептерде кандай учурда көчмө яшик иштейт? Мындай, көчмө яшиктин себеби мындай. Кандай? Картаң басалбаган. Картаңдардын да ошол этапка кирбегендер бар. Оорукчан инвалидтер. көзү көрбөгөндөр. Көзү көрбөгөндөр. Ошолор гана катталат. Алардын да себеби бар. Алар бул жакта өзүнүн мурдаты менен каттоосуна турат. Башкасына ооруп калды жана башка дегенге только справка, медицинский справка. Азыр жаңы кошо киргизип койгон ушуну. Ошонун основаниясы болмоюнча бул жактын комиссия жана башкалары эч ким кабыл албаш керек. Өздөрү келиш керек деген. Арызга ошол справка тиркелиш керек. Ошо менен кошо келиш керек. Бул киши эртеңки шайлоого өзү келип катыша албайт, шайлоого бара албайт. Кулак укпасачы эме бир Кулак укпагандар катышат. келиш керек. Келиш керек. Эме угуп турсаңыз мен айтайын. Хорошо. Бизде 2 киши сиздер айткан ситуацияга жооп берет. Ал киши экөө тең 70тен ашкан бириси, экинчиси 80ден ашкан. Так. Ал кишинин баласы бар ошол жерде. Ошол баласы эле маселе болот. Баласы мен шайлоого барбаймын деп айтты. Барбаса. Хорошо, угуп туруңуз эми. Угуп туруңуз, мен айтып коеюн. Мен ага дали апама көчмө яшик келсе, ошого кошуп каттатып койгула. Ал киши сүйлөбөйт. Ал Мүмкүн эмес балдар. Мүмкүн эмес. каерде жазылып турат, ошо мүмкүн эмес деген жер көрсөтүп Мүмкүн деген жер мыйзамда көрчү. Мыйзамда жок, мүмкүн деген дагы жок, мүмкүн эмес деген дагы жок. Жок, мүмкүн эмес. Кана көрсөтүңүзчү. Көрсөтүңүзчү кана. Жок, если ошончолук барабы, биз азыр тикке чогуу барабыз. Хорошо барабыз. Ошол эле болду. Жүрүңүздөр барабыз. Анда сен каттатыпсың да. Мен түшүндүм боюнча ошо. Мен каттаттым. Болду. Мен каттаттым. Керек болду эле. 60 Мен каттаттым. Жазып ал, мен каттаттым. Мен каттаттым. 65 адам ушул жерден каттап атат. Катталган боюнча. Катталган маселе 65-ин докажет, 65-ин бардыгы. Так, байкоочулар келди. 60 шайлоочунун атынан бардык арыздарды өзү жазып толтурганын мойнуна алган мырза президенттикке талапкерлердин бири Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тарапташы экенин да жашырбай айтканын угууга болот. Ким болушу керек бул жерден? Бул жерде. Ушул сакка жооптун.
Кандайча жок? Кандай жоктусуң? Жок, ушул уйка жоктум. Кандайча? Ким? Балдарга жоктум ошол жердеги. Кандай жоктусуң? Кимисине? Сен Жапаровдун кимсиң? штабына жоктум. Все, ушинтип айтсам бүттү, ушул эле. Ошол эле. Бүгүнкү шайлоо жокко чыктыктың да. Макул жокко чыксын. Ал жокко чыккан менен баке эчтеке чечилбейт. Хорошо, жокко чыга берсин. Сен каттаткан бүгүнкү урнада жаштарды баарын уюштурган сен болуп атасың да. Ким болуш istейсиң бул жерден? Ha? Бул жерде. Ушул сакка жоктум. Кандайча жок? Кандай жоктусуң? Жок, ушул уйка жоктум. Кандайча? Ким? Балдарга жоктум ошол жердеги. Кандай жоктусуң? Кимисине? Сен Жапаровдун кимсиң? штабына жоктум. Все, ушинтип айтсам бүттү, ушул эле. Ошол эле. Бүгүнкү шайлоо жокко чыктыктың да. Макул жокко чыксын. Ал жокко чыккан менен баке эчтеке чечилбейт. Хорошо, жокко чыга берсин. Сен каттаткан бүгүнкү урнада жаштарды баарын уюштурган сен болуп атасың да.